Баткен шаарынын батыш тарабынан айланып өткөн жол Совет доорунда салынган бойдон ушул күнгө чейин оңдолгон эмес. Айланма жолдо Бишкек, Ош, Баткен, Разаков каттамындагы оор жүк ташуучу унаалар жүргөндүктөн тамтыгы чыккан жол айдоочулар менен жол боюндагы элди түйшөлтүп келген. Мурда өтө начар абалда эле, азыр жакшы, Аллага шүгүр. Ушинтип бүтүрүп бердилер. Мурда чаң басылбайт эле да вообще. Көчөгө чыгып болбойт, айнек ачып болбойт эле. Азыр жакшы шүгүр, жакшы болуп калды. Айланма жолдун жалпы узундугу 16 километр болсо, анын Чоңталы айылынан Карабак айылына чейинки бөлүгү бүтүп, учурда Баткен шаарынын четинен өткөн бөлүгү асфальтталууда. Жол тендерден уткан жоопкерчилиги чектелген компания тарабынан салынууда. Bunun uzunluğu 16 kilometre. Batken şaharına kirve abiyaz менен şu грузовой машиналар ötüş için kurulup jatat bu yollar. Yol şirinası 7 metre, kalınlığı 6 santimetre. Bu yol bütse şahardagı maşinalar tığımdары azayıp грузовой çoğ maşinalar şu yoldan abiyaz менен ketiş gerek şaharga kirбей. Айланма жолдон сырткары Баткен облусунун аймагында айылдардын ички жолдору асфальтталууда. Атап айтсак, Достук жана Капчыгай айылдарында 10 чакырымдын тегерегинде жол. Ошондой эле Боз Адыр айылындагы 12 километр жол оңдолуп, асфальт төшөлдү. Пландалган жол куруу, жол кароо, жол күтүү иштерин бүгүнкү күнгө жалпысы 60-65%га аткарып өтүп калдык. Кыш мезгилине чейин калган жолдорду күтөбүз деп аракет кылуудабыз азыркы учурда. Ош, Баткен, Разаков каттамындагы Баткен шаарын айланып өткөн жолдон сырткары Төрткүл Миң-Өрүк жолу да оңдолушу пландалган. Жалпысынан Баткен облусунун аймагында быйыл 40 километр жолго асфальт төшөө мерчемделген.